белгилүү болгондой 1994 жылдан 2009 жылга чейин бул тармак лицензия алып келген. 2009 жылдан баштап лицензия жокко чыгарылган, ыктыярдуу патентке өткөзүлгөн. Ошону менен бүгүнкү күндө бул тармактагы иш көзөмөлдөнбөй калган. Андан тышкары мына жол коопсуздук кызматынан бул патенттерди текшерүү функциясы да алынган. Ошол себептен бул тармакты бир эле салык кызматы гана иш жүргүзүп келет. Мен ойлогом биздин генерал лицензия болбой калып, жол кырсыгы момчуга көбөйдү, адамдардын өмүрү кымбат, бул ошон үчүн керек деп айтат десем, сиз ыктыярдуу патент айтып атасыз да. Ыктыярдуу патенттин санын эсептей турган орган бар. Салык чогултуу силердин функцияңарга кирбейт. Такси кызматын лицензиялоо керек өзү. Биз Беларусияны дагы мисалын айтканмын. Беларусияда ошол атайын такси деген жазуу менен номери бар экен. Только ошондой такси деген номери менен гана ошол номерди алгандар такси кылганга мүмкүнчүлүгү бар экен да. Муну жөн эле токтотпой эле алыстан көрүнүп турат да. Такси деген номер бар, бул значит мыйзамдуу адамдар ташып жүрөт. Бул мыйзам даярдаганда силер эки такси компаниядан сурапсыңар. Кабылан менен жанагы Жорго таксини. А берки Яндекстен сураган жоксуңарбы? Булардыкы бүт баарыныкы бирдей. Булар эгерде Жок, силер сунуштаган мыйзамга пикири кандай? Макулбу алар лицензия? Макул. Себеби дегенде бул Яндекс жеке эле Кыргызстанда эмес, башка мамлекетте, болчу мамлекеттерде да. Түшүндүрүп бериңиз, мен бир аз мындай бул мыйзамда жазылбайт да. Лицензия алганда ким алат? Уюштурган компания алабы же такси алабы? Адам алабы? Уюштурган компания дагы алат, өзү ар бир айдоочу да алат да. Мисалы үчүн айдоочу өзүнүн машинасына өзүнө алат да лицензияны. Анда дагы биздин водительдерди дагы, биздин таксисттерди дагы 2025 жылы абдан кыйынчылыктар күтүп атат да. Анда бул кылган кызматтарына азыр жаңы кодекс боюнча сиздерде маалымат барбы жокпу билбейм, мен азыр айтып коеюн. Булар азыр киреше салыктарына налог төлөп башташат. Подоходный налогдон 2%тен 2025 жылдан 28 жылга чейин. Яндекс азыр өзүнүн жана такси кызматынан 21%тен алгандан сырткары азыр дагы бул мынча кирешең бар деп туруп ошол маалыматты салыкка берет. Ошол жерден 2%тен азыр ар бир водитель төлөш керек болот да. Эгерде андай кылбаса, эгер андай кылып азыр системадан өтпөй турган болсо, анда 7,5 миң сомдон 23 миң сомго чейин штраф салынат. Мына биздин таксистер азыр 2025 жыл муну билип алыш керек. Андан сырткары эгерде сиздерден лицензия албай турган болсо, анда канча штраф сиздерде? Бизден лицензия албай турган болгон болсо 7,5 миң сом штраф. 7,5 миң сом штраф. Андан сырткары ОСАГО деген азыр дагы чыгып атат, жана камсыздандыруу. Аны өтпөй койсо 3 миң штраф. Эми бул водительдер азыр үй бүлөсүн багып аткан биздин таксисттерибиз кантип бул азыркы мындай параллельно алып келип атасыздар да мыйзамдарды, чейин ушу этап менен муну өткөрүш керек да. Ошол өкмөт туура маселелерди көтөрүп атабыз, бирок мына мыйзамды биз киргизердин алдында биздин кызматкерлердин топторду түзүп, жерлерде ошол жолугушуулардын баарын уюштуруп келгенбиз. Ар бир регионго чыгып, ошол жерге такси кызматын көрсөткөн адамдарга жолугуп, анан бир белгилеп кетчү нерсе, бул лицензия өзү көп деле жүк бербейт, орто баасы 1 жылга 500 сом. Бул жерде мындай чоң суроо да, кардар үчүн эмне өзгөрөт? Лицензия күчүнө киргенде мына таксиге отурган адамдар үчүн эмне өзгөрөт? Бул бир эле автоунаанын ээси эмес, ошол эле кардарлар үчүн коопсуздук болот. Себеби бүгүнкү күндө мына бизде статистиканы карап көрсөңүздөр, ошол унага салып кетип бир топ кылмыштар болуп жатат. Ошол эле зомбулук, сексуалдык жана башка тараптар боюнча. Ошол жагы да эске алынат. То есть машинанын сыртында бир өзгөчө бир белги болобу, такси лицензиясы бар такси деген. Ооба, ал боюнча эске алынат. Биз элге айтабыз, ошол лицензиясы бар таксиге отурсаңыз, коопсуздук мамлекет тараптан камсыздалат деп, Мисалы, Түштүк Корея, Жапонияга барсаңыз, аэропорттон чыксаңыз, таксинин баары ушунчалык таза, жанагындай сиденьялардын отургучтарына аппак ушундай эме тагылган, керек болсо таксисттер жанагындай аппак перчатка кийген, фуражкачан, мындай турист катары түшсөң абдан жагымдуу да. Ошондой шарттар коюлабы, коюлбайбы бизде? Буюрсалар да эске алынат. Бул бир эле Корея эмес, ошол эле Кытай мамлекетинде дагы ошо өзүңүз айткандай ак перчатка кийип, өзүнүн униформалары бар. Андай шарттар буюрса да карайбыз. Азыр чоң көйгөйлөр аэропортко түшкөндө мен интернеттен кээ бирде окуп каласың. Мисалы жакында бир
Россиядан бир аял келиптир, баласы оорулуу экен, ДЦП ушундай. Анан биринчи жолу Кыргызстанда келиптир, аэропорттон түшсө эле Бишкекке чейин 4000-5000 сом деп дароо эле айтып беришиптир да. Эми андай акча турбайт да. Анан аны бир журналист көрүп калып, ортодон киргишип, таксисттер менен мушташа кестип жастап, анча турбайт. Ал реалдуу түрдө бир 500 000 сом эле турат деп, акыры ошол аялды жеткирип коюптур. Кыскасы мындай бир жапайы мамиле бар да. Мындай туристтин деңгээлине карап, кээ бирде ар кандай таксисттер бар. Ошол жагынан кандайдыр бир регулировка болобу, болбойбу? Ооба туура маселени белгилеп кеттиңиз. Эми аэропорт бул ар бир мамлекеттин жүзү болот. Бизге аэропортко келгенде действительно такси жагынан аябай оор бизге маселе бар. Анын баарын буюрса жөнгө салабыз. Анан баасын 7,5 миң сом дедиңизби лицензия? 500 сом. 500 сом, 500 сом көп эмес, бирок негизи биз бир канча жыл мурун лицензия үчүн акча алынбаш керек дегенде принцип карманганбыз да, бир 10 жыл мурун. Анткени лицензия бул налог эмес. Лицензияда мамлекет акча таппаш керек. Эми биз мамлекет катары салыктан акча табабыз да. Ошо лицензияга жабынып алып, таксисттер эртеңки күнү кымбаттап жүрбөйбү өзүнүн тейлөөсүн? Октой Алексеевич, эми лицензиясын баарын болжол менен ошо 500 сом деп атабыз. Ал ошо бир жылга чоң деле таасирин бербеш керек. Жарандарыбыз ошо такси кызматы менен колдонгондор лицензия 500 сом экенин билбейт да. Ким көзөмөлдөйт ушу тарифтердин баарынчы? Счетчик мененби же баягындай токтотуп алып эле ушунча сомго алып барасыңбы, алып барбайсыңбы деген болобу кандай болот? Мен ушуну түшүнбөдүм. Кандай? Макул лицензияны киргизип атабыз, патентти киргизип атабыз. А счетчик деген болобу кандай болот ал? Ошону түшүнбөй атам. Тарифтерди ким посадка үчүн алат таксист турабы? Жүргөн үчүн алат, высадка үчүн да алат дегендейчи.